Maşallah. Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган уруктукка өтө жашы чоң кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Бүгүн кочкордун түрүнү көрсөтөбүз сиздерге туугандар. Учурда биз Ысык Ата районунун Кант шаарына жакынкы Кеңеш айылында турабыз. Ушул жерде арашан баккан бир агабыз бар экен. Ошонун сатыла турган уруктук кочкорлору жана жаш коз кочкорлору бар экен. Анда эмесе назар салып аягына чейин туруңуздар. Көрүп туруңуздар, биз сиздерге мондай Широкийдин баласы, Фокстун баласы, мондай Афган кочкор бар экен. Тагыраак айтканда көп варианттагы кочкорлор сатылат экен. Бул кочкорлордун сырткары 60 баштагы коз кочкор бар экен. Түрү менен эң арзаны 25 000 сомдон, эң кымбаты 45 000 сомго чейинки могу катарда турган кочкорлордон сырткары козлар бар. Эми көрсөтө турган аралар. Анда эмесе мен баштай берейин. Агам менен саламдашып алайын, андан кийин көрөсүздөр бир четтен. Азыр могул жерге 5 чоң кочкор, 2 кичинекей коз кочкорду алып чыктык. Мына 2 кочкордун козулары бар, ушуларды да көрсөтөбүз. Буйруса маалымат катары көрүп алыңыздар. Кочкор издегендер биздин чыгарылышты аягына чейин көрүп туруңуздар. Биринчи керекте могу кочкордон баштайбыз. Шеп, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул Афган кочкор, Афган кочкор Афганистандан келген. Жаш кезинде келген. Сизге качан келген бул? 3 жашта. Бул биринчи байкебизге келген. Ушу байкебиз 2 жыл кошуп, анан бизге өткөзүп берди. Сиз да коштуңузбу? Багып ал деп. Мен азыр эми кошом. Азыр биз октябрдын 15-синен баштап кошобуз бул козуларды. Бул кочкорлорду ургачы койлорго. Бул жаш 3 жашта. 3 жаш, Афганистандан. Привозной. Бул ошондо жаш убагында келген да? Жаш убагында келген, 1 жашында келген, 1,5 жашында келген. Козулар кандай түшүп жүрдү? Козулар аябай мыкты түштү. Бунукун сразу эле козу кезинен эле акчаларын берип, уже тандап алып кетип калышты. Будан калган жок. Козулар аябай мыкты түштү. Мунун экстерьери бирок Афганга окшойт, Арашанга окшош белет. Көбүнчөсү Арашанга окшош, аябай тандалып келген, кымбат бага келген өзү козу кезинде. Ошо агабыз өзү барып тандап алып келген, привозной бул Афганистандан. Аябай мыкты кочкор, козуларды аябай чоң берет. Бою 1,05. 1,5, 1,5. Азыр эми башка бакка дагы бир байкебиз койлоруна кошуп алып сурап, кичине арткатып коюптур. Атак формасында келгенде койдуктары көтөрүлүп, аябай мыкты кочкор бул. Бою 1,05, жүнү таза, аябай светлый кочкор. Машалла, могу төштү караңыздар. Так, гангстерлер турат го. Бул да ошондо сатылат да, Бул да сатылат. Бунун баасы $5000 деп сурап атабыз. $5000. Как уруктук катар. Эми мындай суроодо, мисалы ушул кочкорду бирөө алам деп белин бууп келсе, анан мунун козуларын каяктан көрсө болот өзү? Барбы ургачылар, эркектери дегендей? Соседтер бияктан алгандар бар. Алып барып көрсөтүп беребиз. Жакшы мыкты козулар бар. Аябай кулактары узун, 20-21 ак жүздүү мындай сулуу козулар түшкөн. Машалла. Так, мына буттарын көрдүңүздөр. Кочкор 3 жашта экен. Мынагу шеп бир жетелеңиздер, мына кочкорлор чечип туруп. Ага чейин мондай экөөбүз айлана берели. Мынагу Широкийдин баласы. Бул Тимур байкеден чыкканбы, канттагы? Тимур байкеден чыккан. Бул да ушу 1 жашында чыккан. Аябай кымбат чыккан. Бул да Тимур байкебиздин коросунан чыккан. Бул өзү канча жашта азыр? Бул Широкийдин прямой баласы. Бул да уже 3 жаш болду. Азыр 6 тиш сайды. 6 тиш. 3 жаштык кочкор экен, жылы менен айтканда. Кана байке жетелеңизчи бул кочкордо. Бул эмне дейт? Бул койдо иштеп жүрүптүр, билинип турат. Ана бери караң. Атаман окшойт, короодун. Футтан чыккан үчүн кичине арыктап калды. Атак вес аябай чоң болчу. Хуш. Атак сонун экен кочкор. 180 килограммга чейин чыккан. 180 килограммга чейин, Бол байлам. 187ге чейин. Могу красавчикчи. Бул Фокстун прямой баласы, бул да Тимур байкенин коросунан чыккан. Төш ушунда бар экен, Төш, куйругу стоячий. Азыр ушу кочкор менен Широкийдин балдары бар, сатыкка. Мунун жашы канчада? Бул да аркын. Бардыгы 3 жаштык кочкор бар. 6 тишти жаңы сайып атышат. 6 тиштер да. Болду туугандар. Могу кочкорлорду көрүп атасыздарбы? Могу Фокстун түздөн түз баласы бар, атактуу Фокстун. Могу Широкийдин түздөн түз баласы. Фокс өзү да Широкийдин баласы туугандар. Машалла.
Могу кочкорда сонун экен, Мына бери жетелеңизчи шеп. Кандай төл түштү могу кочкордон? Бул азыр көрсөтөбүз, козулар аябай мыкты түшкөн. Булар да сатылат, Экөөнүн тең баасын айтып коелу дагы. Кетияка өтөлү. Баласы менен Широкийдин баласы $4000 сурап атабыз. Түшүрүп беребиз. Аркынысы $5000 Золотой деген кочкор ал. Муун кулагы канча байке? 22 21 Кулагы 20дан кичине ашат. Кулак узун экен, Кулак узун 20дан ашат кулагы. Бою канча мунун? Бой 1.02 ушундай. 1 метрден ашат да экөө тең элечи. Бул 1 метр болушу мүмкүн, Фокстун баласы. Аркы метрден кичине ашыгыраак. Булар да кууттан чыкты азыр кичине. Буларды 2 жолу койдуңуз да сонда? Бул 2 жыл подряд кошулду бул. Байкем кошуп жүргөн. Фокстун баласы. Керемет кочкор. Болду, кайтарып байлай бериңиз. Эми муногу 2 кочкор боюнча сөз кылалы. Бир кара кочкор, бир кызыл кочкор бар экен. Булар кандай кочкорлор ошондо? Кара кочкор Тайсондун баласы. Бул Корабль небере болуп калабы ошондо? Ошондой болуп калат. Бул Тайсондун баласы 1,5 жаш, жаңы 2 тиш сайды. Бою 95 сантиметр. Бул Абдулла Шариповдун коросунан чыккан болобу ошондо? Жок, ошонун соседтеринен алганбыз. Тайсондун баласы. Тайсондун баласы. Да аябай мындай сындуу кочкор. Широкий. Плотный, куйруктары да жакшы, кулагы да жакшы. Мыкты кочкор. Бул жаңы өсүп келип атат, 1,5 жаш. Машалла. 2 тиш, 2 тиш жаңы сайды. Экстери өтө күчтүү экен. Бул коюлган жок. Бул ошо коюлу элек ошо. Мында куйрукту караңыздар. Эми 15-леринде пробныйга коюлду. Машалла, мына баштары. Бул да сатылат. Bunun baası $1000. $1000. $1000. Kemi var. Бирок жүнү өтө таза экен, Жүнү таза, аябай плотный кочкор. Тайсон ошондо Абдулла Шариповдуку да турабы? Коңушулары кой койгон экен да демек. Ошо коңушуларынан сатып алганбыз. Машалла. Мага келип, эки кочкорго алмашып кетишкен. А могу красавчикчи? Бул 80-дин линиясынан бул да кочкорго алмашылып келди. Ошо байкебиз уже койго коштум, алмаштырыш керек, қан алмаштырыш керек. Эки кочкор берип деп сурандык. Ошо кочкорду алмаштырып кетти, 80-дин линиясы экен. Бул канча жаштык эми? Бул жаңы 4 тиш сайыптыр. 2,5 жаш. 2,5 жаш. 2,5 да. Мунун баасын канчага коебуз? Bunun baaсын 70 000 сурап атабыз. 70 000 сом. 70 000 сом. Булагы 20. Мунун бою канча чыгат экен, Бул деле 95 окшойт, 95ке жетпейт го дейм. 92-93 сантиметр го. 95 чыгып калышы мүмкүн. Бул да кууттан жаңы чыгыптыр, кичине арыгыраак экен. Мына 2 жаш козу кочкорлор. Могу болсо Широкийдин небереси, атасы жана биз көрсөткөн Широкийдин баласы деген кочкор. А бул болсо линия Волчок экен, байке? Волчоктун линиясынан экөөнүн айырмасы бир 20 күндөй. Канча айлыктар болуп калат ошондо, тагыраак айтканда? Бирөө 4 ай, бирөө почти 5 ай болуп калат да. 5 ай, 4 ай. Бул чоңураак ошондо, Бул чоңураак. Бул Мурат байкеден чыккан да? Мурат Гасанов байкебиздин коросунан чыккан. Волчоктун небереси. Могу атасына өтө окшош экен. Куйруктары мондай, разрез бар экен, көрдүңүздөр мына. Светлый кочкор, атасы да өтө светлый экен. Атактуу Широкий деген кочкордун баласы. Мына кулактар примерно 21 чыгат, 21. Ондай. Гарбанос сону мондай коз кочкор экен. Баштары ак, куйруктары ак, колтуктары да аппак. Светлый рыжий кочкор болот экен буйруса мына. 5 айдын жүзү болуп калыптыр. Ал эми могу коз кочкор бар экен. Көрдүңүздөрбү? Волчоктун небереси. Гарбаностор өтө күчтүү. Сонун коз кочкор, жашыраак. Уруктукка сон. Куйруктары дагы ачыгын айтканда өтө сонун куйрук, көрдүңүздөрбү? Фирменный. Булар да сатылат да экен, Булар да сатат. Канчадан коебуз булардын баары? Широкийдин небереси $1000. Волчоктукка $2,500. Бул $2,500, бул $1000. Уруктукка. Кызыккандар болсо дароо байланышыңыздар, ушул жаш кочкорлорду колдон чыгарбаңыздар. Эми мындан сырткары жанакы 25 000 45 000ге чейинки деп аткан коз кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Буларды биз камайбыз. Андан кийин дагы арзаныраак кочкор издеген болсоңуздар, аягына чейин көрүңүздөр.
Жана биз айтып жаткан 45 000 сомдук. Тагыраак айтканда $500 кочкорлор. Мына ушул кочкорлор. 6 айга чейинки коз кочкорлор. Булар Фокустун баласынын балдары. Тагыраак айтканда неберелер. Көрдүңүздөрбү? Мунун булардын атасыны Тимур байкеден алганбыз деп жана $4000 деп сатыкка чыгарбадыбы? Мына ушул кочкордун козулары. Демек, Фокустун баласыны $4000 деп сатыкка чыгарды го. Алам десеңиздер, мына эркек коз кочкорлору көрүп турасыздар. Бир типтүү, куйруктары тартылган, гарбаностору бар. Мына ушундай коз кочкорлорду аласыздар буйруса. Кочкор бизнес кылам дейсиздер го, койго коюп жакшыраак козулардын төлүн сатайын дегендерге. Мына көрдүңүздөр, бир түптүүлүктү берет экен, байке. Бир айландыралычы мындай көргөзөлү. Сиз тияктан айдаң, мен бул жагын тартып турайын. Машалла, мындай коз кочкорлор эң негизгиси кочкорго куйрук, өң келсе, анан кийин башталат. Высота, кулак деген анан баштай бересиз токтогондо. Буйруса мына ушу көрдүңүздөр. Демек, эркектери мына ушундай болсо, мына ушундай ургачылары кандай баа болушун өзүңүздөр түшүндүңүздөр, Демек, кочкордун койсоңуздар, ургачылары жок деген ушундай түшсө, азыр билесиздер, ургачы жаш козулар эркекке караганда кымбат болот. Ошондой да, байке? Ошондой, ургачылары уже сатылып кетти, бир эле киши баарын келип алып кетти. Только ошо эркек коз кочкорлор калды, тиякта 3 айлык 5 ургачы коз эле калды, калганы. Сатып салдыңыз, Сатып алдым баардыгы. Баардыгы окшош, куйруктар разница, жакшы. Кулактар 19-20. 6 айга чейинкилери ошондо? 6 айга чейинкилер bunun баардыгы. Канча баш бар өзү ушундай $500 кочкорлордо? 500 эсептеп турдум, бир 20 баш бар да. Кел алып кете берет, жактырган. Кел тандамайга 45 000 сомдон тандап любойун алып кетсе болот. Алыс жактагылар болсо тандап алса салып жиберебиз. Ну, чалып туруп байланышасыздар. Бир аз көлөкөдө темный көрүнүп атат булар. Алдынан келсеңиздер, яркий кочкорлор, күн тийбей турат. Чынын айтканда, мына көл, нарын, кемин, токмок жактан чыкканда Бишкекке жол атып чарчабай эле канттан кайтып кетсеңиздер болчу да экен дегендер. Коз кочкорлорду алып. Уруктукка иштете бериңиздер. Буйруса мына ушундай коз кочкорлорду алам десеңиздер, сон. Негизи основной мына ушул буларды үлгү кылып айтканым, бул атасын айтып атам да эми. Ушундай төл бере турган кочкор болсо, демек алыш керек. Койлоруна коюш керек, иштетиш керек. Главный мо эркектерин мейли сатсын, ургачылары келечекке мындай жакшы короо түзүп кеткенге жакшы да. Линиясы менен биз жанакы Орта Азияга атактуу Тимур байкебиздин короосунан чыккан кочкор экен болгондо. Машалла. Мисалы, могул жерде эң темный могул кочкор экен, бирок кулакты айтып коюңуз. Не деген гана кулагы бар, Бирок кулакты таштайт экен, Жакшы. Минимум стандарт берет экен. Минимум 19, а так 20, в основном 20 эле, 20. Бир экөө бар, 21. Остандан көбүрөөк. Бул жерде тандама $500 экен. Кыскасы байланышасыздар, дагы башкаларын көрсөтөбүз. Ургачылары бүт сатылып кетти деди, көрдүңүздөр. Каранын любительдерине каралары да бар. Ушунун балдары? Тоже Фокустун неберелери болуп калат. Боз кочкордун любительдерине ушундай каралар да бар. Бул каралардын баалары канчада? Баардыгы эле бирдей ушу. Кара, кызылбы. Кана мен кирейинчи өзүм. Баалары баардыгын көрүп. Мына кара любительдерге, Тимур байкенин короонан дээп жүзгөндөргө, Тимур байкенин короосунан чыккан кочкордун балдары. Буюрса мына каралары да бар экен, кара сүйүүчүлөргө. Булардын да кулактары жакшы, буттары аябай жоон коз кочкорлор. Сиякта да эки мыкты карасы бар. Булар да ошонун балдары, Булар да ошо Фокустун балдары. Машалла. Жемисин жакшы эле көрсөтсөң да, байке Фокустун. Аябай жакшы. Моголар канча айлык мисалы могу мени караган могу. Кулактуу, гарбаноз, бели түз, компактный куйрук экен. 6 айга боло экен, 6 ай боло экен. Экстерьер сонун экен ушунун, Караңыздар. Коңкосу ширинасы жакшы экен. Стоячий. Могу кара. Жүнү да таза экен. Кара любительдерге мына көрдүңүздөрбү? Тартылма куйрук. Бир вариант. Булар да $500 же кымбатыраак? Айырмасы жок. Кара дегендерге мына кара туулгандар. Карадан да 10 баш бар. 10 баш экен.
Moğu жаң екі тіш сайыптыр. Фокс бұлар? Жоқ, широкий. Широкий. Жана широкийдің баласы да бұл. Былтыр кеш туылған. Не деген гарбаноз, Машалла. Форманы қарап қойыңыздар, құйрықтарда өте сонын. Гарбаноз. Бойлары қанша екен, шеп? Бойы 92-93. 1 жаш 4 ай. 1 жаш 4 ай. Машалла, гарбаноз қара. 1 жаш 4 ай. Былтыр майдың аяғында туылған екеннен да бұл, Эме, бірақ өзіңізді бір төштерін қарап қойсаңыз ба екен, мойны жоғын ұзын екен, аттықында, гарбаноз. Бұқтары да айой жоғын, төші. Құйрығы да соның екен, аттай болып. А моғу Гарбаноз. тұяқтарын көріңіз бе? Тонкий мондай, плотын олып тұрады мондай. Бақайы деп қойып қой көп мондай. Тұяқтың үсті жағы шылықтан болып қойып қой көпшілігін екен. Атақ соның екен, машалла, көз тибезін. А мұның басын қанша қойып сіз? Мұның басын $1200 сұратым. Мені айтқанда 105 мың болып қалау, $1200 сұрап тұр туғандар. Машалла. Бұл пробник емес, еш нәрсе қойылған емес. Қойылған емес, бұл да қозыларға қосылып, бір да қозыға қосылып, пока. Бұл очисті жетелек. Кезек жетелек. Кезек жетелек, пока чоң қошқорлар ішті өтіп. Машалла. Туғандар, мұнау қошқорда сатыққа. Қошқордың түрі бар дедік қой мұна. Дағы бір түрі. Мұнауғы дейниктегі дағы бар туғандар. Бұлар 25-30-дан, бұлар? 25-30 мыңдан, 25-30 мыңдан. Тәттігі жаңағы екі теш, көрдіңіздер? Бер тосып қойын ем, ақырын өттір. Примерно ұшыл қозы қошқорлар артынан ершіп тұр көрсетеміз. Біз қайра қамайыз туғандар. Машалла. Қарасы қызылы дағы бар екен. Көрдіңіздер бі? Мына ұшыларда сатылады. Ұшыл дейник дағы бар. Машалла. Бер айдап қойыңызшы. Бұлар қайсының балдары? Бұлар да екі линиядан, жарымы Фокс, жарымы Широкий. Широкий Фокс. Бұлар нұрғашыларын сатқан емессіз де? Сатылған, нұрғашылары кетті. $500 сатылды. 4 айында кетті. $500 етіле сатып қалды да? Құруқ дүң $500 сатқан? Дүң $500. Бірлі кеше алып кетті. Нұрғашылар айы асып түшті де. Қанша түшті? 27. Қошқар көп түшттір де? 27 баш ұрға түшкен екен. $500 дүң әле кеттір. Көрдіңіздер бі? Өте сонын туғанда. Ұрғашыны дүң сатыш $500 сонын. Жақшы қошқар қойсаңыздар бары ел алы өретті. Линиясы менен. Мұна ұшыл қошқарлар бар екен. Примерно 25 мың сомнан. Өзіңіздер дағы содалашып көріңіздер.